Саламатсыздарбы, Супер ТВнын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин коногубуз ырчы актриса Айсия Майым. Айсия Майым, саламатсызбы? Сиз менен туура 1 жыл убакыт мурда ушул жерден ачылып чачылып сүйлөшкөн экенбиз. Арадан убакыт билинбей эле өтүп кетти. Анан сизди дагы бир жолу ачык сүйлөшүүгө чакырып отурабыз. Өзүңөр билгендей эле ачык эле жүрөм го. Мындай жасалмалуулугум деле жок болсо керек. Эми албетте анча мынча сахнада жүргөндөн кийин, элдин алдында жүргөндөн кийин өзүңдү контролго алып жүрөсүң. Анан ошондой учурларда мүмкүн жасалмалуу деп айтып калышы мүмкүн да. Мындайда өзүңөр билесиңер, кандай болсом ошондой. Буга чейин жылды жыйынтыктап атканда улам бир ардак грамоталарыңызды көрсөтүп аттыңыз, дипломдорду көрсөтүп аттыңыз. Көрсөтүш керек экен да. Көрсөтүш керек экен да. Болбосо баягы мен ачык эле айта алам. Анткени чет мамлекеттен алып келген сыйлыктарды, мисалы, биздикилер баалаш керек да. Баалап өзүнүн убагында бериле турган нерсе берилиш керек. Анан чыгармачылыкта жүргөн адамдар айттырбай, же болбосо бирөөлөр аркылуу айттырбай, баягы өзү мен культура тарабынан ошондой иштетилиш керек деп туура көрөм да. Анан эми буга дагы шүгүр, ар бир нерсенин өзү убактысы менен өзгөчө кыргыздар да. Ошого дагы ыраазымын. Эми алсак алдык. Инстаграм болсо ошол чыгармачылыгың менен бөлүшөт экенсиң, жакшы жаңылыктар менен бөлүшөт экенсиң, анан чыгарганга туура келди. Инстаграм демекчи, катталуучуларыңыздан сурап атасыз. Бир эмес, мен 2 жолу байкап калдым окшойт. Сизге катталуумун. Мен кайсы чет өлкөгө жарашам, кайсы чет өлкөгө чыгышым мүмкүн деп ойлойсуңар деп эле суроо салып калып атасыз. Ушул суроолордун төркүнү эмне, кайда жатат? Чет мамлекетке камданып турам. Бара турган жерим бар. Жасай турган ишим бар. Жумуш мененби? Ооба, жумуш менен. Кудай буйруса, болгон нерсени ошол такы ошол жерден анан жаңылык кылбасам, азыр айтканга бир аз эртерээк. Коопсузданам мен дагы. Жашоодо көп нерсени көрдүк, быштык, анан ушундай нерселерди бир аз өзүнүн болуп аткан учурунда чыгарган туура болот деп ойлойм. Сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, сенин баарлашууң, сенин тарифиң, сенин туура тандооң, сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Ошентсе да ошол посттордон угам биротоло кетип атабы деген суроо болот экен. Биротоло мындай да, каалоом бар, кетким келет, аракет кылдым, бирок мен үчүн орду бар, сыйы бар, абдан чоң адам. Ушундай бир чайдын үстүндө серьезный отуруп сүйлөшкөндө бир ооз менен эле айтты: Айсема, кетпе деп. Кетпе. Кыргызстандан ушинтип кете берсеңер, жаштар кете берсеңер, келечек кайда калат депчи. Анан эми антип айтайын десең, эми бардык нерсе барып жалгыз болсоң деле, мисалы, мен колуман келбейт деген ойдосуң да. Бул менден көз каранды эмес депчи. Анан ушу бир сөзү мындай точка коюп койду да: барсаңар барып иштеп келсеңер болот, бирок мынтип кетип таштайбыз деген нерсени болбойт депчи. Таштап дегенде үй бүлө менен чогуу кетели деп ойлодуңуздар беле? Анткени жолдошум дагы англисче жакшы билет, мен дагы жакшы билем. Дипломду англисче тапшырганбыз дегендей. Анан интервьюну мындан калганын англисче кылабыз, азыр даяр турабыз. Анан баягы эми алган билимибиз жөн эле текке кетип калбасын деп иштеп келели, кетели десем, жолдошум дагы тууган урукту ата энени кантип иштеп кетебиз деп
Эми баргандар деле жыргап кеткен жок. Ал үчүн барганда дагы бир топ убакыт керек. Ал жерде дагы өзүнчө бир адам болуп калыш үчүн деп атат да. Көрөлү, биз дагы чет жакты көрөлү, элди көрөлү, опыт алалы дагы кандай иштер жүрөт экенин көрүп, ошол. Ошондо жакында барып келишиңиз мүмкүн болот экен. Ушул жылы. Ушул жылы буйруса. Ооба. Баары эле билет, карьераңыздын башында актрисалык менен баштаган болчусуз, кийин ырчы катары таанылдыңыз. Ошондо чет өлкөгө ким катары кетишиңиз мүмкүн? Актриса катары. Ооба. Ошол эле учурда мен ачык сүйлөшөбүз дебедикпи? Анан айта берейин, элден көбүрөөк сизге коркутасың го. Эмне болду? Магабы? Көбүрөөк сиз жөнүндө сын пикирлерди укканда, ошол эле комментарийлерди окуганда, актриса катары мыкты, ырдабай эле актрисалык таланты берсе болмок экен. Сиздеги ресурсту көбүрөөк актрисалыкка салса, мындан да жакшыраак жыйынтык болмок деп айтышат да. Эми бул салкында тартылып жүргөн кезде деле ырдап жүргөм. Бул салкында Сезбек менен Сагын экөө ошо арак ичип отурган жеринде, ошол жерде кафеде музыка, ошол менин музыкам. Англисче ырдап чыгып аткан музыка, ошол менин биринчи алгачкы ырым. Ошол Эрнст Абжапаров экөөбүз көлдүн жээгинде жазган ырыбыз. Ошондой болуп жаралып калган ыр. Негизи боз салкынга чейин ырдап эле жүргөм. КВНдерге деле катышып жүргөм. Ошондогу Асема менен азыркы Асема таптакыр эки башка. Ошол кезде Кабакта дагы ырдап жүрдүк. Кабактагы ырчы катары болуп жүрдүк да. Анан кийинчерээк эле ошол Акжол менен таанышып, анан Акжол өзүнүн колуна алып, продюсерлик кылып, Асемгыз деген ырды чыгардык. Ошол клипти чыгаргандан кийин эле дагы бир дүңгүрөп кетти Асемгыз менен. Анан дагы эле ошол Асемгызды суранышат. Эми жаңы версияга коюп, Асемгызды дагы жаздырганбыз. Эми кантип айтып кетсем, бул жерде адамдын табити болот, албетте. Аябай атагы чыккан Алла Пугачева деле мисалы вокалистка эмесмин деп айтат. Эми ошондой ырчылар бар. Мен дагы вокалистка эмесмин, бирок эми өзүмдүн чыгармаларым бар. Билбейм, сиз ишенесизби жокпу? Жок, бирок мен көрбөсө деле адамдар менин үнүмдү тааныйт да. Анан көп учурда маскачан же очкичен жүрүп сүйлөсөм деле ушу сизби, мен ушулбу жокпу деп турам, бирок сиз очкиңизди чечпейсизби деп айтат да. Анан мен деп айткандан кийин ошо көбү ушу үнүмөн тааныйт да. Ошончо эле жаман ырдап жүргөн болсом жарга чакырбаса керек деп ойлойм да. Анан эми баардыгына Кудайга шүгүр. Үн демекчи, жакында эле жылдын башынан баштап Маданият министрлиги тарабынан мамлекеттик мекемелерде, мамлекеттик иш-чараларда жандуу ырдаш керек деген талап болуп атат. Анан жакында эле бир өнөр адамынан угуп калдым, концерт бериш, баягы шаар концерт бериш азыр кичине кыйыныраак болуп калды, анткени иргелип калыптыр. Жандуу ырдай албайм деп эле баш тарткандар болуп атат деп ушундай удуу болуп атат да шоу бизнес өкүлдөрүнүн арасында. Кээ бирөө бул аркылуу пиар кармап атышат. Чын айтканда, баягы атагы чыга албай айткандар пиар кармап эле кечке эле ошону басым кылып эле айтып атышат. Кайсы эле ырчы, мисалы, жандуу ырдагандан качат. Эгер ал өзүнүн үнү менен жаздырган ыр болсо, албетте ал жандуу ырдайт. Ырдап эле келген. Айтып атпайсыздарбы? Иргелип атат ырчылар, кээ бирөө ырдабай калып атат депчи. Эми бул жерде дагы өзүнүн плюсу, минустары бар. Ырдабай калган ырчылар ырдабай калат. Ырдай алгандар ырдай алат дегендей. Анан биздин студиянын мүмкүнчүлүгү кандай азыр? Азыр жандуу ырдаганга Мен анткени азыр сизди жандуу ырдап бериңиз деп суранбай койсом, ушул сөздөрдөн кийин урушат мени.
көрүүчүлөр. Ооба, жандуу ырдап берейин. Бул чыгарма негизи өзүмө таандык. Аталышы Энекем. Баягы апам бар болгон үчүн мен ушундай деңгээлге жетип отурам. Ошон үчүн ошол ырды азыр ушул жерден аткарып берип коеюн. Анткени көп учурда ушул ырды эме деп айтышат да, баягы Асема ырдаган эмес, башка бирөө ырдаган депчи. Ай жылдызга тең, ай көл терең деңизден, аяламдай кең, жарукер менин периштем. Апа деген кандай, ар бири аруу таңдай, жыты күндүн нуру, баркы бийик асмандай. Энекем, энекем менин, энекем, энекеми, энекем менин, ай берекем. Сөз арасынан ошол кездеги 2006-2007 жылдардагы Асема башка болчу, азыр таптакыр башкамын деп мындай оңой эле айтып өттүңүз да. Оңой айтканы менен оңой жылдар өткөн жок. Анан илгерки Асема менен азыркы Асеманы салыштырсам, илгерки Асема жөнөкөй болчу. Жөнөкөй, баягы көп нерсени билбей, себеби дегенде мен үй бүлөм, менин ата энем таптакыр чыгармачылыкта жүргөн адамдар эмес. Бул чыгармачылыктагы жашоо таптакыр башка экен. Жөнөкөй жашоодогу чоңойгон Асема башка мындай чыгармачылыкта байланышы жок эле, үй бүлөдө чоңоюп келген Асема кокустан ошо чыгармачылыкта болуп калган. Андан кийин гана мен ошо жашоонун ачуу таттуусун көрдүм да. Ошондон баштап мен өсүп, ошончо жылдын арасында өсүп, өнүгүп, өзүмдү өстүрүп келдим да. Анан азыркы Асема жөнөкөй эмес. Кайсы планда? Кандай кылып түшүндүрсөм, жөнөкөйлүк дегенгечи мен мындай ушул жашка келип жөнөкөйлүктү мен мындай түшүнүп атам да. Менин көз карашым, менин жеке оюм, жөнөкөйлүк бул адамдар менен бат эле ошол тил табышып, жөнөкөй болуп, анан кийин удобный деген сөз да. Удобный болуп калат экенсиң да. Азыр ушул кезге келип мен ушул нерсени түшүндүм да. Адамдар жөнөкөй сапатты баалабайт экен. Жөнөкөйлүк бул бааланбайт экен. Негизичи жөнөкөйлүктү барып баягы удобный кылып пайдаланып башташат экен да. Анан ошондон улам дагы кандайдыр бир выводдор жасайт экенсиң. Мисалы мен азыр бирөөнүн көңүлүн ойлобой калдым. Аябай эле бирөөнүн көңүлүн оорутуп алып эле ушинтип калды окшойт, мынтип калды окшойт деп баягы көп сарсана боло берчүмүн да. Азыр мен өзүм көздөгөн максатым бар. Мен ошол максатыма жетишим керек деген эле жашоо менен түз, эч кимге жолтолбой, мешать этпей, эч ким менен урушпай, урушкум келет атса сабыр деп ошентип өзүм эле нугум менен өзүм эле жолума түшүп бара жаткан кезим. Жана айтпадыңызбы, айрым нерселерди жашырам, жашырып келгем, жашырып койгом, аларды айтканга болбойт деп. Демек жана китеп бар го, богатые тоже плачут деген. Ошол нерсени айткыңыз келди. Албетте ыйлайт. Эми жашоо деген бул өзү
бир четинен күрөш экен да. Күрөшүп жашаш керек экен да. Күрөшпөсөң анда сен ошо калып кете берет экенсиң, анда жашаштын кереги деле жок экен да. Эми бир келген жашоодо мен ойлойм да, жылмайып жашаш керек, сүйүп жашаш керек, баалап. Эми мен биз деле урушканда, мисалы, бирок баары мен жакшы сөздү айтам да, аянбайм да. Анткени ал ошондойго татыктуу адам демек. Ал деле ошо менин сүйүүмөн дагы сүйүүсү көбүрөөк экенин сезем да. Анан баягы экөөбүз тиреше беребиз да. Кантип мен ошого мындай благодарный болом дегендей кылып эле баягы эми өзүмдүн убадамды мен аткардым, ал өзүнүн убадасын аткарды. Эми кантип мен дагы ага дагы жакшы бир нерсе тартуулайм дегендей эле экөөбүз жарышып келатабыз да. Бул нерсеге убакыттын өтүшү менен келдиңиздерби? Бул нерсеге убакыттын өтүшү менен, балдар өзүнүн нугу менен чоңоюп, анан балдар чоңоюп калгандан кийин мындай кылар иш жок болуп калат экен да. Анан экөөбүз бири-бирибизди карап, анан ал айтат да, эми ушинтип картайганда экөөбүз ушинтип эле отурат экенбиз да депчи. Ушинтип эле чай ичип отурат экенбиз да деп. Анан ана бул деле кетет, ана бул деле кетет депчи. Анан айтып атам, мышык менен итти багып отурабыз деп. Анан ошол жаштарга жеткирсин. Кичине туура эмесирээк суроо берейинчи. Дагы балалуу болуу планда жокпу? Планда жок, анткени баягы ден соолукка байланыштуу мен ошо аракет кылдым. Аракет болушунча Кудайдын бергени ушунча болду. Эми ушуларды Кудайым өзү колдоп, жакшы инсандар, жакшы уул кыздардан болуп, ылайым ошо өмүрлөрү узун болуп эле, акылдуу уул кыздардан болуп, өзүнүн жолун таап чыган, элдин керегине жараган уул кыздардан болсун деген эле тилек менен булардын жакшылыктарын көрүп, азыр эле эмтен эле жакшылыктарын көрүп, сүйрүнүп келет экенсиң, баягы балаңды башка бирөө мактаса тим эле бир кубанасың да. Мен ойлогон эмесмин, бирок мен балам кадимкидей, мисалы, олимпиаданан орун алып келсе, же болбосо ушундай бир грамоталарга ээ болсо, бир көз жаш алат экенсиң да. Мындай бир даже өзүң алгандан дагы, өзүң кубангандан дагы, өзүң жеткен нерсең дагы мындай калып кетет экен да. Чоңураак бекен? Мындай чоңураак экен да. Ошон үчүн мен балдарым үчүн дагы жашайын. Чоңойто берели. Мейли кызым, бир эле кызым бар. Ошол кызымга подружка болуп дагы, доста болуп дагы аракет кылып келем. Буюрса ошол. Ички өзгөрүүлөр жөнүндө сүйлөштүк. Сырткы өзгөрүүлөр жөнүндө сүйлөшкүм келип атат азыр. Сиздин көрмандарыңыз, катталуучуларыңыз көп айтышат, пластикалык операция жасаткансызбы, деги эмнеңизди өзгөртүп атасыз, же бул фильтрби, эмне деген эле суроолор аябай көп экен да. Мен элге ушул кандай таанылсам, ошол келбетим менен эле жүрөм. Эл болсо айтып келет, көзүн жасатты, анан мурдун жасатты, анан башка жагын жасатты, пластика кылды деп. Эчтеке жасай элекмин. Бул азыр ботокис дешет го, баягы оозго ботокис сайылбайт негизи. Ушуну айтайын дедим эле. Ботокис деген сөздөр негизи брыштарга сайылат, а оозго филлер деп коет. Филлер бул ошо увлажняющий, кичине формасын берет. Ар ким ар кандай да, мисалы, кээ бирөө чоң алдыга чыгаргысы келет. Меники болсо азыр брекет болгон үчүн бир аз оозум мындай шишип тургандай болуп турат, бирок бир аз филлер бар. Оозго ботокис сайылбайт, филлер сайылат. Анан ошону айткым келип жүрөт. Анан пластикадан денемен эч жериме эч нерсе жасаткан эмесмин. Мисалы алсак, мен эгер жасатсам, мен жасаттым деп эле айтам да. Эгер мен жасатсам, мен мына эстеп койгом, мен жасаттым деп эле айтам. Анткени бара-бара мен ушул чыгармачылыкта жүргөн соң,
мен көздөгөн максатым ошол жумушум сололук, дайыма ошол өзүңдү жакшы алып жүрүү болуп атпайбы? Ошол нерсеге эле байланыштуу кийинчерээк мага эгер ошол жашым өтүп керектүү нерселер болсо мен аны колдоном. Мен ачык эле айтам, мен жасаткам депчи. Анан эми кээ бирөө жасатып алып, жасаткан эмесмин дейт да. Анда антип айткандан кийин эмнеге антип айтат? Эси сен уялып атсаң, жасаттым деген сөздөн уялып атсаң, анда эмне кереги бар жасатып? Мен ошону түшүнбөйм. Жасатып анан мындай көрүнөт ал нерселерчи, көрүнөт. Мисалы макияжы жок деле көрөбүз, кээде ушу көрөбүз да. Анан ошондой учурларда мындай кызыктай болот экенсиң да, элдерге жок өзүмдүкү дегенчи. Эми бул нерсе чыныгы алдоого кетет да. Келиңиз эми сиз турмушка чыккан жылдарга барып келели да. Ал кезде сиздин аркаңыздан чуркаган жигиттер аз эмес болчу, күйөрмандар бар, белгилүүсү бар, белгисизи бар. Ошол моментти эстеп көрбөйлү, кандайча Акжол мырза менен баш кошуп калгансыздар? Акжол мырза менен баш кошконубуз таптакыр башкача болду. Чынында биз 4 жыл иштешиптербиз. Байке карындаш болуп, анан эч эле мындай серьезный мамиле болуп, мындай опурталдуу эле ошо үй бүлө куруу маселеси таптакыр ойдо жок болчу. Бул жерде бир аз башка нерсе болуп калды. Акжолго чейин мисалы эми жүгүргөндө айткан туура эмес болуп калат го, баягы ухаживать этишчи да, ухаживать этишчи. Көп эле адам ухаживать этти, мырзалар. Анан ошондой мырзалардын арасынан бир эле ошол азыр атагы чыкты. Аны кийин деле мен илгери ойлогон эмесмин, кийин атагы чыгат экен деп ойлогон эмесмин. Жаштык кезде дагы ошол 9-класс беле биздин үйүбүздүн эшиктин алдында остановка бар болчу. Ошол жерде анан биз спорт интернаттын маңдайында жашап, Ворошилова көчөсүндө. Ошол жерде кичинекей комок бар болчу да. Ларек, ал кезде ларек болчу. Анан ошол жердеги эже мага дайыма кат таштачу да, бир мырза аркылуучу. Ал мырза азыр атагы чыккан мырза. Анан ошол телефон жок болуп, ошол кат менен окучумун да. Анан катты ал кезде мен орусча алышмын. Анан кыргызча сүйлөгөндөрдү жактыра берчү эмесмин да. Өзүнчө мындай городской болчу. Анан эже айтып берди: "Ай, сен жинтисиң, ай, буга деген бакиев үй берейин деп атат. Ай деген бул деген мындай болоюн деп атат, ай тигиндей болоюн деп атат. Сен вообще мээң жок" депчи. Анан ал мырза эми баягы мен эмнегедир Спортчу турбайбы? Эмнегедир мен внешностька карачу экем да. Анан тилине карачу мага, анан аябай спортсмендер мындай болуп эле башкача сүйлөйт го. Анан мындай жактырчу эмесмин да. Көп эле аракет кылды. Анан ошо мындай болгон жок ал нерсе. Бирок кийинчерээк мындай жолукканда бир случай болуп калды. Ошол эсимде экен. Эми атагы чыкпаса мен деле эсимде болмок эмес. Атагы чыгып, анан мен да аны тааныйм, мен да атам чыгып, ал мени тааныйт. Анан ошондо мен баалап калдым да, элин алдында эле, уялбай эле, тартынбай эле. Мен ошол кыздын аркасынан чуркагам десе, "Жок, андай болгон эмес" деп тартынам да. "Жок, андай болгон эмес, эсти тааныбайм" депчи. Анан ансыңарындай мындай чыныгы эркек, мындай өзү мисалы илгерки маалдагы эми баягы ухаживать эткен эркектердичи, ушул ухаживать эткенин десең кээ бирөөгө жакпайт да. Чанат да, жок андай болгон эмес депчи. А бул мырза чыныгы эркек экен да. Мен ушундай болгом. Жок, ушундай болгом. Мен ушинтип жетпей калгам деп эле ачык сүйлөп, биринчи жолу ушул мырзанын ушундай сөзүн уктум да. Болбосо кармай албаган мырзалар мен ошо турмушка чыгып кеткенден кийин
укмуш жаман сөздөрдү айтыптыр да, мындай жетпей калган мындай укмуш сөздөрдү айтып, анан бирөөнүн тоюна баралы эле бетине айткам, качан экөөбүз ушундай болдук элек депчи. Деп ушундай бир уят, анда мен аябай мындай ысык жандуу экен да. Азыр ойлосом мындай смело барып эле мындай тоюна кирип барып эле айтыптырмын да. Тиги спортчу жигит азыр карьерасын улантып атабы? Бакиев үй бердиби? Анысын билбейм. Эми мамиледе эмесмин. Негизи эле мурунку менин ошо ухаживать этип жүргөн адамдардын менен биримин да мамиледе эмесмин. Илгери баягы аз деле мисалы мындай көрмандарым бар да. Анан мисалы азыр мага гүл белек берсе, же болбосо бирөөлөр белек берип жиберсечи, мен баягы таң калбайм да. Кабыл алам, анан ыраазычылыгымды билдирем, ыраазы болом да. Мурунку алган белектеримди эмнегедир мен ушу мусорго эле салып койчу экенмин да. Анан азыр жашоо бышырды да, үйрөттү. Баягы көңүл буруп, гүл берип атса, аны көңүл буруп, рахматымды айтып, ыраазычылыгымды айтып, мындай бир ушундай болуп калдым да. Жолдошуңуз кызганбайбы бул учурда? Эми бул суроо болушу мүмкүн эмес, анткени А дейбизби, Б дейбизби, баары бир ак жол король. Баары бир эми ал менин жолдошум, ал өзүнө уверенный адам, и мындай андай биздики даже урушубуз да культурный да, урушубузчу. Кээ бирөө таң калат да, бүттү экөөңөр тарынчыгар урушуу депчи. Болуптур. Анан укмуш деген сөздөр менен урушабыз да болду да. Анан бул нерсе биздин уруш да, ушундай да. Анан эми король деген бул нерсени дагы биз билбейм, интеллекттен мүмкүн интеллекттен көз карандыбы билбейм. Бул адам чет мамлекетте окуп, билим алган, иштеп келген, жашап келген адам көз карашы башкача болот экен. Илгертен эле биздин сүйлөгөн сөзүбүз, биздин жүргөн турумубуз экөөбүздүкү ушундай калыптанып калыптыр. Ар бир столбко деле, светке деле мынтип ана кызганбайт да. Анан бул дагы бир деңгээлдин өсүшү, бул дагы бир бул нерсеге жетиш керек деп ойлойм да. Бул нерсе дагы баягы билимден, үй бүлөдөгү атмосферадан, тарбиядан баягы көз каранды деп ойлойм да. Король деген жактыдамы ошол сөзчү? Анан түшүндүрмө берсеңиз. Мен өзү негизи ак жолду көп эле айтам да. Буга чейин дагы бир интервьюмда айткан экенмин. 10 человек сказка депчи. Анан ансыңарындай баягы мен жалгыз кыз болгондуктан кийин үйдө мен бөпөлөп, эркелетип, каалаганымдай кийинтип, каалаганымдай мындай ичинтип, мындай ток, ушундай бир мындай ток үй бүлөдө чоңойгон адамды ушунчалык атам мен турмушка кетип атканда аябай ыйлады да. Анан азыр ойлонсом байкуш өзүнүн жалгыз кызын башка бир үй бүлөгө бүлөө болуп берип атканда жүрөгү ачышып, ичи ачышып ыйлаптыр да. Ушул кыздын мен эсимде да, атам айтканда, сен ошол жигитти тандадыңбы деп, тандадым. Точно деди, точно. Мага көз жашын көрсөтпөйсүңбү? Жок. Эгер көз жашын көрсөткөндө билесиңби эмне болот деди да. Жок десем, мен ал адамды жек көрүп калам деди да. Мен просто жек көрүп калам. Мен анан эч качан мен аны жүзүн карай албай калам деп айткандан кийин баягы ошол сөз эсимде да. Мен ыйласам да ошол ак жолго ыйлайм. Көрсөтпөй, чыгарбай. Мындай үй жага чыгарбайм да, көрсөтпөйм. Анан ушул кезге чейин атам абдан ыраазы, ушунчалык ыраазы. Ата-энем ошол адамды ушунчалык бир ыйык, ушунчалык жакшы көрөт да. Төргө отургузуп ушунчалык сыйлап дегендей. Анан ошого татыктуу мырза. Анан өзүнүн сөзүнө турган мырза.
мен кандай жашоодо жашап келген болсом, болгону ошол адам алып дагы мени гүлдөтүп, өстүрүп, дагы мага керек болсо тарбия берип, керек болсо мени аң сезимди өзгөрттү да. Король деген сөздү мен мындай түшүндүрүп атам да, эми баягы бул мырза менин балдарымдын атасы, анан менин жалгыз жашоомдогу жолдошум, кээ бирөө ар кандай нерселерди ойлоп табат экен, эми баягы үчүнчү жолдошу же болбосо дагы бир нерселерди айтышат экен. Анан ошол себептен мен айтып атам, баягы менин жолдошум болгон үчүн өзү ошон үчүн король деп атам да. Эми бул нерседен уже бул нике кайыпкен, Кудай бизди кошкон экен, ошон үчүн жалгыз менин жолдошум ушул, өзүнө дагы уверен болгон үчүн мен бул адамды король деп айтып атам да. Рахмат сизге да келип бергениңиз үчүн, ачык маек үчүн рахмат айтабыз.